мүмкүн бул Төлөкөн айыл өкмөтүн Тилек Матраимов баштагандан бери бул жактын баары развал болуп кеткен. Ал законсуз жер берүү анын бүт баарын эми кайталап отурбайм. Садыр Нургожоевич, бизде бир эки маселе болуп атат. Азыр Төлөкөн айыл өкмөтү боюнча дагы айтылып атат, Кара Суу району боюнча айтылып атат, баардыгы токтолупчу. Мына Кара Суу району боюнча өзүңөр билесиңер, шайлоо маалында өтө оор маселе болуп, Асылбек Жээнбеков дагы ошол жака барган эле. Ошол жакта акими өзүңөр билгендей Тилек Матраимов болчу. Ошол маселеси эмне болот? Анан Кара Суу районунда өзүңөр билгендей өтө шайлоо начар өттү эле да. Ушул боюнча келечекте дагы бир чоң сомнение жаратып атат да ушул Кара Суу району боюнча. Ушул боюнча бир чечкиндүү ойлоруңуз барбы, көз карашыңыз барбы ушул Кара Суу району боюнча? Жеке эле Кара Суу эмес, бүт бардык жакта мен айттым го, мындан кийинки шайлоолор таза өтүш керек. Таза өтөт Кудай буйрса. Анан жергиликтүү эл өзүңүздөр дагы баягы сатып алуу, сатуу добушка барбаңыздар да, мына көбүнчө ошо өзүң жергиликтүү калктан зависит этет да, мисалы жогору жактан зависит этпейт да. Ошон үчүн өзүңүздөр дагы таза болсоңуздар, көңүл буруп турсаңыздар, анан кийин шайлоо таза өтөт. Ал шайлоолорду эми толук көзөмөлгө алабыз. Мына жергиликтүү бийлик, өкмөттүн өкүлү, участковыйлар бар, айыл өкмөттөр бар. Мындан кийинки шайлоолор таза өтөт деп мен силерди ишендирип кете алам. Эгерде мыйзам бузуучулар болсо, анда сөзсүз түрдө камалат.